Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстан менен Кытайдын чек арасына жакын жердеги Булат-М мергенчилик талаасынан кайтып келе жатканда Карасай чек ара пунктунан Кримтөбөл Атыккан Камчы Көлбаев жана ага жакын санаалаш 10 киши кармалганын билдирди. Текшерүүдө уруксааты жок чек ара аймагында жүрүшкөнү аныкталып, 8 даана ок атуучу курал табылган. Атайын кызматтын маалыматында аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин коё берилген. Таластагы соода борбордо орун алган чыр массалык мушташка айланды. Мушташтын видеосу интернетке жарыяланды. Талас шаардык ички иштер бөлүмү билдиргендей, соода борборго келген бир нече жарандар пикир келишпестен улам урушуп кетишкени аныкталган. Видеодогу 7 баланы милиция шаардык ички иштер бөлүмүнө алып келишкен. Аларды текшерүү учурунда мас абалында экени аныкталган. Мушташтын кесепетинен 1998 жылы туулган Талас шаарынын тургуну травматология бөлүмүнө түшкөн. Бирок окуяга катышкан соода түйүндүн администрациясы арыз жазуудан баш тарткан. Аталган факты боюнча административдик чара көрүлөр айтылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Токтогул районундагы жалпы медициналык практика борборунун башчысы кармалганын билдирди. Атайын кызматтын жүргүзгөн ыкчам издөө иш-чарасында Токтогул районундагы жалпы медициналык практика борборундагы коррупциялык схеманын бети ачылып, анын натыйжасында мамлекетке 1 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтирилгени аныкталган. Натыйжада аталган борбордун жетекчиси Ж.А. кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланып, жеке пайда көрүү максатында подрядчы тарабынан келишимдин шарттарын иш жүзүндө аткарбаган иш актыларына кол койгон. Аталган факты боюнча материалдар кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 2 бөлүгүндө каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталды. Ал эми кармалган Ж.А. атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда аталган иш боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкекте 128 миң сомдук телефон уурдаган шектүү кармалды. Бул туурасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматта келтирилген чыгым 128 миң сомду түзүп, аталган факты Лелин райондук ички иштер башкармалыгына каттууга алынган. Ал эми кылмышка шектелип 1983 жылы туулган жаран кармалып, ал тергөөгө келип турууну убадалап бошотулган. Белгилүү болгондой, буга чейин социалдык түйүнгө соода борбордо байкатпай телефонду алып, чөнтөгүнө салып кеткен жарандын видеосу тараган.